14-15 март күндөрү Ош облусунун Төөмойын жана Кулатов айыл аймагында FSDS коомдук бирикмесинин демилгеси менен ыктыярчылыктын түрлөрү аталышындагы тренинг өткөрүлдү. Уюштуруучулардын айтымында тренингдин максаты тургундарга ыктыярчылык эмне экендигин жана бул түшүнүк өзүнө эмнени камтый турганы тууралуу маалымат жеткирүү болгон. Тренингдин максаты негизи ушу ыктыярчылыктын табигатын түшүндүрүү. Ушу ыктыярчы деген ким деген суроого биз жооп берип атабыз. Эмне себептен адам ыктыярчылык кылат? Анан ыктыярчылык негизи эмнеден пайда болгон? 2 күнгө созулган тренинг алгач Ош облусундагы Араван районуна караштуу Төөмойын айыл аймагында, андан соң Ноокат районуна караштуу Кулатов айылында уюштурулду. Тренингдин жүрүшүндө тургундар жергиликтүү ыктыярчылар, айыл активисттери тууралуу да ой бөлүшүштү. Биздин айылда ыктыярчылар негизинен окуучулар арасында бар, депутаттардын арасында бар. Ошондой эле элдин арасынан өзүнчө ыктыярчылар чыгат. Эми булардын кандай жумуш аткаргандарын атап кетсем, мисалы бизде улгайган аталар, энелер бар. Аларга ыктыярчылар чыгышып, барып үйлөрүнөн кабар алышат. Анан майрам болгон күндөрү, мисалы мына кечээ эле 8 март өттү. 8 мартта дагы ушундай бир жакшы уюштуруу немелери болду. Бүт ушундай аялдарды, анан көп балалуу аялдарды, анан баягы инвалидти бар аялдар да бар да, балдарына карап үйүнөн чыга албаган аялдар. Аларга барып жардам беришти. Айылдын жашоочулары тренингдин соңунда мындай тренингдер айыл тургундары үчүн абдан пайдалуу экенин белгилешип, иш-чараны уюштурган FSDS коомдук бирикмесине ыраазычылыктарын айтышты. FSDS фондуна ыраазычылык айтабыз. Биз бүгүн жакшы маалыматтарды алдык. Мен өзүм айылдык ден соолук комитетинде дагы 10 жылдан ашык убакыттан бери иштеймин. АДКнын жетекчиси болуп, бизде дагы мындай ыктыярчы адамдарыбыз көп айылыбыздачы. Өзүбүздүн группаларыбыз бар. Ошолор боюнча, ден соолук боюнча маалыматтарды жеткирип турабыз. Эми бул ден соолукка бизде мына таза суу дагы кирип кетет. Адам качан гана суудун тазасын ичкенде, адамдын ден соолугу дагы жакшы болот. Ыктыярчыда бул адамдар менен баарлашат, көпчүлүк менен сүйлөшө алган, адамдар менен тил табыша алган адамдар ыктыярчы боло алат. Коомчулуктун таза суу маселесин чечүүдө мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында биз FSDS коомдук фонду жана USAID менен биргелешип жылдын башынан бери бир долбоор ишке алып барып келатабыз. Долбоордун негизги максаты бул коомчулукту таза суу маселелерине байланыштуу көйгөйлөрдү алып чыгуу жана аны чечүү жолдорун үйрөтүү, ошондой эле калкты сууну үнөмдөөгө чакыруу болуп эсептелет. Долбоордун алкагында биз Кыргызстан боюнча 7 айылды камтыйбыз. 7 айылды камтып, 7 айылда бул ыктыярчыларды жана лидерлерди окутуп, коомдо таза сууга байланыштуу маселелерди көтөрүп чыгып, аларды чечүүнү сунуштаганга бир чечимдерди чыгарабыз.